Чүй облусунда турак жайга болгон муктаждык жылдан жылга өсүп, бул маселе аймактар үчүн эң актуалдуу социалдык көйгөйлөрдүн бири бойдон калууда. Айрыкча шаарларда жана калктуу коңуштарда миңдеген жарандар үйгө муктаж. Ушуга байланыштуу мамлекеттик ипотекалык компания мамлекеттик программалардын алкагында ири турак жай долбоорлорун ишке ашырып жатат. Учурда өзүңүздөр билгендей, мамлекеттик ипотекалык компания Менин үйүм турак жай программасынын алкагында Кыргыз Республикасынын аймагында 80 миңден ашык көп кабаттуу ипотекалык батирлердин курулушун активдүү жүргүзүп жатат. Анын ичинде бизде Чүй облусунда дагы курулуш абдан активдүү жүрүүдө. 22 миңден ашык учурда ипотекалык батир салынып жатат, өз маалында курулуш жүрүүдө. Чүй облусу боюнча тактап айта кете турган болсок, азыр курулуш Кара Балта шаарында, Токмок шаарында, Кант шаарында, Сокулук районунда, андан сырткары Ала Мүдүн районунда дагы биз ипотекалык батирлерди куруп жатабыз. 2026 жылдын ичинде дагы алардын ичинен алгачкы батирлери пландалган, берүү өз элерине пландалган. Албетте курулуш активдүү жүрүүдө, биз өз кезегинде ал курулушту көзөмөлдөп, бардык нормативдик талаптарга жооп беришин көзөмөлдөп убагында иштерди аткаруудабыз. Кара Балта шаарында бүгүнкү күндө 10 миңге жакын тургун үйгө муктаж. Учурда 3500дөн ашуун жаран батир жана жер тилкесин алуу үчүн кезекте турат. Бул жерде 30 гектардан ашык аянтка көп кабаттуу үйлөрдү жана социалдык объектилерди камтыган ири турак жай комплекси курулууда. Курулуш иштери 2025 жылдын март айында башталып, учурда кызуу жүрүп жатат. Долбоордун алкагында 15 кабаттуу үйлөр салынып, жыйынтыгында 4950 батир пайдаланууга берилмекчи. Биз түшүнүш керек, бүгүнкү күндө Кара Балта шаарынын бардык инфратүзүмдөрү бар. Суу маселеси боюнча скважиналар 32 скважина бар. Суу маселе боюнча маселе болбойт. Канализация боюнча 2 чоң очистное сооружение бар. Ал да баары иштейт. Бүгүнкү күндө кандай бир ыңгайсыз маселелер болбойт деп ойлойбуз. Ыңгайсыз маселе болгон үчүн болсо биз анын баарын чечкенге бардык аракеттерибизди кылабыз. Бул бүгүнкү күндө бул квартиралар Кара Балта шаарына, Кара Балта шаарынын элине аябай муктаж болуп атат. Ошондой эле Кан шаарында да турак жай маселеси курч бойдон калууда. Жарандардан түшкөн кайрылуулардын негизги бөлүгү үй, жай жана жер маселесине байланыштуу. Бул багытта шаар бийлиги мамлекеттик программалардын алкагында иш алып барууда. Мамлекеттик ипотекалык компания аркылуу көп кабаттуу үйлөрдү куруу үчүн шаар аймагынан жер тилкелери бөлүнүп берилип, учурда бардык документтер даярдалып, курулуш иштери башталган. Долбоор толук ишке ашканда миңдеген Кан шаарынын тургундары жаңы батирлерге ээ болушат. Турак жай маселеси бул абдан жакшы суроолуп атат. Бүгүнкү бизге келген элдин көп эле маселеси ошол турак жай маселеси. Жер керек же болбосо мага үй керек деп эле ушинтип көп эл кайрылат. Келгенде мына бул Бишкектен келаткан кадимки эле Бишкек Торгар жолу. Могул жер болсо жана мурдакы изилгерки Позгай Покровкадан өткөндөн кийин кишок башталып атканда. Ошо Позгайнын бул жака жана Дордойго же болбосо Абизнойго чыгып кетчү жол бар, чоң жол, кадимки эле. Ошол жолдон кийин мына могул жерден башталат. Могул жерден баштап биз 60 гектар мамлекеттик ипотекалык компанияга жер бөлүп бердик. Азыркы күндө документтердин баардыгын толуктап даярдап бердик, өткөрүп бердик аларга. Ушул жерге 150 үй түшөт. 7,5 миң почти квартира болот. Бул негизинен биринчи кезекте Кант шаарынын тургундарына берилет, Кант шаары Ысхата району. Бирок азыр өзүңүздөр билесиздер, башка Кыргыз Республикасынын жараны болгондон кийин, биздин жаран болгондон кийин ким каяктан кааласа ушул жерден ала берет, укугу бар. Анан эми бизде деле мынчалык элдин баары ушунча 7,5 миң квартирадан биресе башка жактан дагы мен азыр чектей албайм да, бирөөнү эслер бияктан албайсыздар деп. Аны болсо мамлекеттик ипотекалык компания ачканда алардын өздөрүнүн шарттары бар, укугу бар, кандай кимге кандай шартта берилет, эмне кылат. Но бирок ушул жерден биз бергенбиз, алар ушул жерге салып баштап атат. Күнү түнү иштеп атышат. Кант шаары боюнча айта турган болсок, курулуш эми гана башталды. Учурда 150 көп кабаттуу турак жайдын курулушу жүрүп жатат. 4700 ипотекалык батир буюрса ал жерде салынат. Негизинен эле бизде ар бир курулуш объектисинин мөөнөтү 1,5-2 жылдын убагын алат.
ошондо буюрса Кан шаарындагы ипотекалык батирлерибиз дагы ушул убакыт аралыгында салынып бүтүп калат. Мындан тышкары Сокулук районуна караштуу Сары Өзөн айыл аймагында учурда ири турак жай долбоору ишке ашырылууда. Бул объект 15 кабаттан жана сокольдук кабаттан турган 59 турак жай блокторун камтыйт. Жалпысы 4425 батир салынат. Алардын арасында 1, 2 жана 3 бөлмөлүү батирлер каралган. Бул комплекс райондун турак жайга болгон муктаждыгын олуттуу түрдө азайтууга шарт түзөт. Ал эми Токмок шаарында Токмок Сити турак жай комплекси курулуп жатат. Долбоорго ылайык 9дан 15 кабатка чейинки 29 турак жай блогу салынат. Жалпы 1905 батир курулуп, батирлердин жалпы аянты 133 000 чарчы метрден ашат. Бул комплекс бир нече көп кабаттуу үйлөрдөн туруп, шаар тургундары үчүн ыңгайлуу жашоо шарттарын түзүүгө багытталган. Адистердин маалыматына ылайык, курулуш иштери сапат жана коопсуздук талаптарына ылайык жүргүзүлүп, тиешелүү мекемелер тарабынан туруктуу көзөмөлгө алынууда. Ишке ашырылып жаткан долбоорлор Чүй облусунда турак жайга муктаж миңдеген үй бүлөлөрдү жеткиликтүү батирлер менен камсыздоого жана аймактагы социалдык маселелерди чечүүгө себеп болот. Пландалгандай турак жай объектилери 2026 жана 2027 жылдары этап менен пайдаланууга берилет. Айдана Ашимова, Жумабай Исманалиев, УТРК Чүй.